Мында топ балдарды милиция кызматкерлери келип, кайгуул автоунаасына салып жаткан жеринен биз бардык. Окуя эмнеден улам чыккандыгы тууралуу айта турган болсок, 2021-жылдын 4-апрелинде Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын 102 кызматына Кулиев көчөсүндө жайгашкан мейманканалардын биринде бычак менен коркутуп жатат деген маалымат түшкөн. Айтылган дарекке ошол замат милиция кызматкерлери келип, маалыматты тактаганда 1952-жылы туулган жаран арызы менен кайрылган. Анда арыз ээсинин айтуусу боюнча мейманкананын ээси 4 мас жаран менен кирип келип, арыз ээси мейманканадан чыгып кет деп бычак менен коркутушкан. Чакыруу менен келген милициянын кайгуул кызматкерлери мас жарандарды жакынкы милиция бөлүмүнө жеткирүү максатында автоунаага отургузуп жатканда кызматкерлердин мыйзамдуу талаптарына баш ийбей каршылык көрсөтүшкөн. Ошол учурда кошумча кайгуул кызматкерлери чакыртылып, окуяга шектүү катары 6 жаранды 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө бөлүмүнө жеткирилген. Бирок биз кайгуул кызматынын артынан жакынкы милиция бөлүмүнө шектүү делген жарандардын оюн билүү максатында барганыбызда төмөндөгүдөй оңтойсуз окуя орун алды. Sırtqa çıkçı, men niye geldiniz bu yakına? Kimge geldiniz? Barçı. Tamam, görüyorsunuz. Sırtqa çıkçı. Siz uquptunuz, meni uquptunuz. Uquptunuz meni. Бар, солуган келчи, пожалуйста. Сиз наркологсузбу? Түшүндүрмө катары айта кете турган болсок, окуя болгон жер Лейлин районуна караштуу болгондуктан Лейлин райондук ички иштер башкармалыгына келгенбиз. Мында босогону аттай электеле милиция кызматкери төшкө түртүп баштады. Биздин ким экенибизди, эмне суроо менен келгенибизди кызыгып да койгон жок. Балким биз журналист эмес, катардагы жаран болуп, олуттуу маалымат бергени келсек, дал ушундай мамиле болсо, колун силкип бардык эле адам басып кетмек деген ой туулат. Бирок жыйынтыгы өкүнүчтүү болуп калуусу толук ыктымал. Себебин айтты, эмне болду, эмнеге келдиңер? Бул жака жана Рыскулова. Аны алып кетпедиңер. Тиңде турбайбы? Сыртка чык. Турайлы деп келди. Сиз аны кетпеңиз, колуңуз чүрүңүз. Алып кеткилечи булар. Колуңуз чүрүңүз, антпеңиз, аны күрбүтпеңиз. Чыкчы. Сөгүңдөңүз байке. Чыкчы да, мен сени сөккөн жок. Мен бери бүгүн дежурныймын. Өзүңүз тааныштырыңыз. Сизди милдетиңиз, тартыңыз колуңузду. Жооп бересиз. Чык, жооп берем мен. Журналистика 4-биринчи негизи жооп бересиз. Антпеңиз, чыгырай, постой. Антпеңиз, жооп бересиз. Жооп берем дейм. Sen bir yerге келген жоксуң, менин маскирайым бар. Сен деди, кишилердин детекте жүрөт. Даже мен суроону берген жоксуз. Сиз ушул эмнени анакей көрүп атасыздар, журналистке ушундай мамиле кылгандан кийин жөнөкөй жарандарга кандай мамиле кылат булар көрөсүздөр. Эң көрүп. Сөз боюнча наркология бөлүмүнө бара жатабыз. Себеп дегенде менин коллегамды ал жактан милиция кызматкери сен мас экенсиң, ары турчу деп мунун аброюна шек келтирген сөздөрдү айтты. Бар, солуган келчи, пожалуйста. Сиз наркологсузбу? Менин коллегам өзүнүн жумушун жасап жүргөн учур болчу. Аны биз мыйзамдуу түрдө ал кызматкердин калп айтып жаткандыгын далилдөө максатында азыр наркология бөлүмүнө бара жатабыз. Эки полоска чыкты, значит отрицательный. Эгерде бирөө болсо положительный, значит употребляет. Ал эми спирт ичимдигин ичкендиги боюнчачы жыйынтыгы? Кандай болду? Спирт ичимдигин ичкендиги боюнча. Эгер ичкен болсо, выдыхаемый воздух, пар алкоголь агарып кетет. Бул агарып кетет, Агарып кетет. Кызарып тургандан кийин, значит, ичкен жок. Со деген маани. Урматтуу көрсө, мынакей өзүңүздөр көрдүңүздөр, менин коллегамдын наркология бөлүмүнө келип, спирт ичимдигин жана баңгизаттын колдонууга дагы экөөнү тең тепкиктеги тесттен текшерүүлөр өткөрүлдү. Экөө тең бул жактан мындай айтканда таза спирт ичимдигин дагы баңгизаттын дагы колдонгон эмес экендиги аныкталды. Акыркы учурларда милиция кызматкерлеринин ишмердүүлүгү боюнча коомчулукта көп талкуу болуп жатат. Ага дал ушундай ишини так эмес, жарандарга дегеле коомчулук менен иш алып барууда кемчилик кетирген кызматкерлер себепчи. Бир карынды бир кумалак чиртет дегендей, жалпы кыргыз милициясынын ишин саналуу гана кызматкерлердин чабалдыгы жууп кеткени өкүнүчтүү.
Таяктын эки жагы бар дегендей, бул окуя ишине так, эл үчүн кызмат кылган милиция кызматкерлерине тийиштүү эмес. Ал эми бул жагдай боюнча тийиштүү тараптарга эфир аркылуу кулак кагыш кылабыз.